Рыспек бул балык чарбаны кармаганына 2 жылга жакындап калды. Алдагы кайдыгер эмес башка жарандарда эле көлдөгү балыктын корун көбөйтүүгө ынтызар. Учурда ысык көл форелинин уругун алып жатат. Мындан жалпы 300-400 миң урук алууну максат кылууда. Алдыда балык өстүрүү заводдору ачылса, балыкты чоң көлөмдө өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк дейт. Радужный форель салып көрдүк. Кудайым буйрса жакшы жайында уже сатыкка жарап калды. Буйрса сатып алдык. Ушу Чолпон ата, Күргөзкү ушеляга элдерге, туристтерге кетти да көбүнчө. Айыл өкмөткө кайрылуу жазып атабыз. Айыл өкмөттөн ошо жер сурадык. Буйрса жерин чечип беребиз деп көмөктөшөбүз деп атат. Департаменттен да жардам болуп атат. Ошо Кудайым буйрса бир чоң рыбзавод ачалы. Рыбзаводдорду ачпасак көлдүн запасы аябай кандай азайып кетти да. Быйылкы жылга Дубан аймагы боюнча 1 миллион 400 миң ысык көл форелинин уругун алуу тапшырмасы коюлган. Азыркы тапта дал ушул көлөмгө жетүү үчүн Тоң мамлекеттик балык өстүрүү ишканасында жумуштар аткарылууда. Ал эми адистер мыйзамсыз балык улоого карата иштер күчөгөнү, көлдөгү балыктын кору көбөйгөнү байкалууда дейт. Быйылкы мониторинг кылып көргөндө азыр ысык көлдө балык Кудай буйрса көбөйдү. Ысык көл чабагынын көбөйгөнү байкалып атат. Андан тышкары сига лудога балыгынын көбөйгөнү, ысык көл форелинин көбөйгөнү байкалып атат. Мунун бирден бир воспроизводствонун күчөгөнү, андан кийин коргоо, кароонун күчөгөнү. Ар бир балыктын түрүнө жараша уругун алуу мезгилдери да ар түрдүү. Алынган уруктар суунун жылуулук даражасына жараша 70 күн атайын аппаратта кармалып, андан соң чабак бассейндеринде багылат. Быйылкы жазда эле сиганын личинкасын где-то 1,5 миллионго чейин чыгарганбыз. 1,5 миллион личинка эменикин, сиганыкин, анан карп сазан деп коет, искульский сазандын. Ошонун дагы личинкасын 1 миллион личинка, анан 20 миң уже чоң эмесинен малек деп коет, уже чоңоюп калган, уже где-то 15-20 граммдык малектон да салдык көлгө. Белгилей кетсек, ышкыбоздук жана спорттук балык улоону уюштуруу, балык корун жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча пландык иштерди жүргүзүү, илимий изилдөө иштер менен биргеликте ихтиологиялык мониторинг жүргүзүү максатындагы улоону кошпогондо, ысык көлдө жана соң көлдө жашаган балыктын бардык түрлөрүн өндүрүм үчүн кармоого тыюу салынды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.